алейхиссалам дайыма ортадан төмөнкү катмардагылардын деңгээлин жашаган. Эгер эл көрө турган адам болсо, ушундай деңгээлден жогору чыгып кетпеген жакшы. Анткени элдер үлгү алат сизден. Алар түшүнбөйт, адал экенин деле билбейт да. Ушул жабаптыр дей берет да. Ошо капырлардын өздөрүнүн чоң байлары бар экен, жанагы артисттери. Бирок яктасы жок экен, башкасы жок экен, адамдарга жакшылык кылган рахат көрөт экен да. Ошон үчүн башкаларга берип, башка кылып, орточураак машина айдап, мындай бир карапайымыраак болгон бул жандын рахаты. Кече бир таксыр келет, мен чоң машина алсам, досторум ысырап деп чубак ажы айтты деп айтты, ошого мен ысырап боло. Ысырап деле эмес, акчаң өзүңкү болсо ысырап эмес, бирок эми айылга айдап барсаң, айылдын бардыгынын бүт байлыгы сенин машинаңдын жарымынча турса, анан көз тийип калып, тыңк деп өлүп калсаң эмне болот? Жаман да, көз деген жаман да. Көз ал айну хаккун дейт пайгамбар. Көз тиет, урматтуу бир тууганым. Ошо айылга барганда простояраак кийинип бар. О, болбойт, көз тийип кал, анан кийин көз төөнү казанга, адамды мазарга салып коет дейт. Ач карындарды көргөндө, кулап аткан мектептерди көргөндө, башканы көргөндө ошентип байделе болгон келбей кетет. Пайгамбарыбыз алейхиссалам дайыма ортадан төмөнкү катмардагылардын деңгээлин жашаган. Эгер эл көрө турган адам болсо, ушундай деңгээлден жогору чыгып кетпеген жакшы. Анткени элдер үлгү алат сизден. Алар түшүнбөйт, адал экенин деле билбейт да. Ушул жабаптыр дей берет да. Ошо капырлардын өздөрүнүн чоң байлары бар экен, жанагы артисттери. Бирок яктасы жок экен, башкасы жок экен, адамдарга жакшылык кылган рахат көрөт экен да. Ошон үчүн башкаларга берип, башка кылып, орточураак машина айдап, мындай бир карапайымыраак болгон бул жандын рахаты. Кече бир таксыр келет, мен чоң машина алсам, досторум ысырап деп чубак ажы айтты деп айтты, ошого мен ысырап боло. Ысырап деле эмес, акчаң өзүңкү болсо ысырап эмес, бирок эми айылга айдап барсаң, айылдын бардыгынын бүт байлыгы сенин машинаңдын жарымынча турса, анан көз тийип калып, тыңк деп өлүп калсаң эмне болот? Жаман да, көз деген жаман да. Көз ал айну хаккун дейт пайгамбар. Көз тиет, урматтуу бир тууганым. Ошо айылга барганда простояраак кийинип бар. О, болбойт, көз тийип кал, анан кийин көз төөнү казанга, адамды мазарга салып коет дейт. Ач карындарды көргөндө, кулап аткан мектептерди көргөндө, башканы көргөндө ошентип байделе болгон келбей кетет.